Кайрымды бол коомдук фондунун жетекчиси Азамат Байматов Ордолуу, Ош жергесине жана Жалал Абад облустарына болгон 3 күндүк иш сапарында ден соолугун айынан турмуштун сыноосун кечирип келген мекендештерге жолукту. Алардын ичинде боор оорусу менен жабыркап келген Байболсун Камчыбековдун акыбалы менен таанышып, кайрымдуу элди жардам берүүгө чакырды. Ошол эле учурда Байболсун Камчыбековдун энеси Мавлюда Камчыбекова көзүнөн жашын айлантып, болгон окуяны айтып берип жатты. Ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Кудайга чексиз шүгүрлөр жана жаратканга чексиз мактоолор болсун. Бизди бул жарык ааламга жараткандыгына. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга чексиз саламдар, салаваттар болсун. Бизге ушундай икром муслим деп бирибизге болгон сый урматты, бирибизге жасашлыкка, энени урматтоого чакырык кылган жаркын ушундай жашоону бизге дин исламды жеткизген пайгамбарга салаваттар, саламдар болсун. Жана ушундай биздин жакшы кылган иштерибизде канчалаган бир туугандарыбыз, кайрымдуу мекендештерибиздин колдоосу менен, ушунун себепкерлиги менен, биринчи жараткандын жардамы, экинчиде сөзсүз ушул кайрымдуу мекендештердин кол жардамы менен, себепкерлиги менен бүгүн бизде канчалаган мекендештерибиз жакшырып ден соолугу Кудай буйрса сүйүнүч, кубаныч менен жыйынталып келет. Ошондуктан биздин азыр бул жерде отурганыбыздагы мынакей Байболсун мекендешибиз, мына Ош шаары, энеке жанында отурат. Кичинекейибизден бооруна кысып, ак сүтүн эмизип, чоңойткон эне үчүн биз энебиз 70-80ге чыкса деле 60-тагы уулун бооруна кысып турган бир гана эне болот экен. Ошон үчүн ушундай энелерибиз жаныбызда тургандыгына жаратканга чексиз шүгүрлөр болсун. Биздин айтайын дегенибиз мына ушундай оору, дарт, илдет бул жабышкан бир илдет экен. Эми ушундан арылуу үчүн бир үй бүлөнүн, бир ата эненин же бир туугандардын алы жете тургандай эмес болуп жатат. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, кыргыз мекендештерим, биз улуу элдин урпагыбыз, кайрымдуу, боорукер, мээримдүү элдин урпагыбыз. Ошондуктан кайрымдуулукка, боорукерликке чакырык кылам. Мындай оору менен эч бир жан оорубасын. Эч бир ата эненин алдында уул баласын, уул кызын ыйлатып, көзүнөн жашын төгүзүп, мындай акыбалда жаткызбасын. Уул балдардын алдында ата эненин көз жашын төктүрүп жараткан мындай акыбалды эч кимдин башына салбасын. Мындай акыбалды даамын татып олтурган мына энелер жакшы билет. Ошон үчүн деги эле кыргызыма Кудайым ыйман, бекем ден соолук берсин. Ана мына ушул турган бир тууганыбыз сиздин, биздин, баарыбыздын ынтымагыбыздын, биримдигибиздин ушундай бир ийгиликтүү, жакшы операция болуп кетишине өтө муктаж болуп турат. Биз жаратканды, жардамды бир гана жараткандан сурайбыз. Ошондуктан келгиле жакшылык кылып калууга шашылып, колубуздан келишинче бар мүмкүнчүлүк аракет жумшайлы. Ошон үчүн мына Кудай буйрса Байболсун канчалаган бир туугандарыбыз ошол эле биздин өзүбүздүн өлкөбүздөн дартына даба таба алып аткан бир туугандарыбызды өзүңүз көрдүңүз. Бүгүн жазгы эле келди, жолуктуңуз. Мына ушундай сыяктуудай көрүнүш сизде да болсун. Ошонун апасы, атасы сүйүнгөндүгүнөн, кубангандыгынан көзүнө жаш алып, кубанычтын көз жашы болуп турат. Бүгүн сиздин көзүңүздө кайгынын көз жашы болуп турган болсо, эртең Кудай буйруса үмүтсүз бир гана шайтан деген. Адамзат үмүт менен жашап келебиз. Бирок сиздердин көзүңүздөрдөгү жашты арчышлык биздин жигиттик милдетибиз деп, милдет кылып мойнубузга артып, мына бүгүн иштер жасап келебиз. Бирок Кудай буйруса баары жакшы болот энеке. Анан ошо кайрымдуу мекендештер карап турбайт. Дүйнөнүн булуң бурчунан колдоого алып, колдоо көрсөтүп келесиздер. Ошонун эле көптүн катарында мына Байболсунга дагы биздин жеке ишкер болуп, ишкерлик менен алектенген бир туугандар, ошол эле чет жакта жүргөн мигрант болуп иштеп жүргөн мекендештер чоң акча салгыла деп биз сиздерге сунуштабайбыз. 100 сомдон болсо дагы сиздерди да аяйбыз. Биз ооруп аткан бир тууган болсо аны дагы иштеп аткан сизди да аяйбыз. Анткени ал жакта жыргап жүргөн жоксуңар. Биз билебиз. Бирок ошончо дагы мындай акыбалда сиз жакшы түшүнүп билесиз деп ойлойм. Ошон үчүн колубуздан келишинче колдоо көрсөтөлү. Мен чакырык кылам, баарыңыздар ушу эне көз жашын сүртүп, бир тууганыңыздын жакшырышына себеп болойлу. Боптур балам, саңа Алла ыраазы болсун. Ушинтип ушу элдин гана ушу соопчулук ишке чыккан балакесин балам. Сен ушинтип канча элдин ошо ооруган балдардын, адамдардын сооптарына калып жүрөсүң. Алла өзү саңа ыраазы болсун балам.
ошолордун катарында менин балам да жакшы болуп, эл катары элдин арасына кошулуп кеткенин тилеймин. Элим, журтум, бардык калайкак, таладагы балдар бардыгы жардамдарын берип атышат, жөнөтүп атышат. Бир сом болсо дагы келип раз пата кылышып, ушуну сурап, ушинтип кетип атышат. Бардыгына рахмат элиме, журтума, Мурзарыктын адамдарына, кайнагаларыма, бардыгына мен стресс болуп баламды неме кылып үйдө отуруп калдым. Угушуп, кайнагаларым, бир туугандарым, балам күчтүү бол, биз дагы турбайбыз деп, кайнагаларым келип мага күчүмө күч кошту. Элдерим, журттарым, Мурзарыктын адамдары бардыгы мага бөлөк болуп атышат. Элимден, журтумдан дагы суранамын. Күндөн күнгө балам немеси оорлоп кетип атат. Түн уйкумдан бөлүнүп, намазга туруп, ушуну пайлаймын. Неме олгучакты тынч, жанына кармап турса экен деп Алладан сураймын. Намазымда сураймын. Элим, журтум, калай калкым, талада жүргөн балдарым, баардыгыңар баладан жардамыңарды аябагыла. Кудайым буйрса жакшы болуп кетет. Аллах бергенди артынан шифа берсин. Мындай акыбалда эч бир көрүп турган бир тууган эч убакта кайдыгер карабайт деп ойлойм. Деге ушул айылдагы бүт мекендештерге алдын ала биз ыраазычылык билдиребиз жана ушул бүткүл мен кыргызмын деп жүрөгүдө бир ыйманы бар. Ушул бирибизге жылуулук тартуулаш үчүн колубуздан келген аракетти бүгүн жасап калайлы. Анткени биздин денебиз бүгүн кыймылда. Тилибиз сүйлөп турат. Көп мүмкүнчүлүктөр берилген, жараткан берген. Бирок ошол мүмкүнчүлүктөрдү туура пайдаланып, бир тууганыбызды катарыбызга кошуп, эне жүзүнө жылмай тартуулашты. Ар бирибиз аракет кылсак, буюрса ошол ийгиликке жетебиз деп ойлойм. Анан өтө көп сыгылып кейбеңиздер. Өтө көп мындай бүгүн ушул коомду аралап жүрүп көп болуп атабыз да. Өтө көп эме кылбаңыздар. Анткени Аллах Таала мээримдүү зат да. Аллах дартыда берүүчү, дабасында бергенди билет. Ырыскы берүүчү, өмүр берүүчү, бүт бардык нимат Кудайдан. Анан сиздин биздин каалоо менен эмес бул жалган. Аллахтын каалоосу менен. Ошон үчүн өтө көп кайгырып эмеге албаңыздар. Сиздер да эртең керексиздер. Бул бир тууганыбыз Кудай буйрса, Аллах насип кылса мынакей тирек болуп турган, бир туугандарыбыз турат. Жакшы болуп кетет Кудай буйрса, көптүн катарында бир тууган. Аяш балдарым поколение болуп, кабар алышып, акчадан жардам беришип, баламдын достору ушинтип доктурга десем, доктурга түнү күнү келип неме кылып кабар алышат. Баланын билеги ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. Байболсундун энеси кайгынын ыйын токтото албай, жүрөгү сыгылып турган учуру. Эне да баласы үчүн бардыгына даяр. Балам былтыр Москвадан келди, күздө келип пневмония болуп жатып келди. Деп неме кылсам мен муну пневмония болуп өзүгө деле эскерттим. Балам кичинеңде сарык болгон элең. Немени көрдүңбү десем, жок апа, мен неме болсом аяктан чыгарып коёюн эле, мен пневмония болуп эле жаттым апа деген, мен ысыктай бердим муну. 2 айча ысыктадым. Анан дагы температура чыгып, неме болуп дагы жатып калды. Анан аяш балам бар, врач Турсунбек, анан ону чакырдым, балам келчи, мына 39га чыгып атат температурасы деп неме кылсам, анан келип, Айшене неме кылайын, ошко эле апарайын. Ошо өпкөсүнө неме болуп атат окшойт. Деп апарды, барып леченияны алдырды. Анан чыккандан кийин эле немеге түшүрүп, УЗИге дагы түшүргөн экен, анан УЗИден ошо серьез болуп чыгыптыр да. Ошону укканда өзүмдү жогот. Жок балам, кой, жакшына неме салдыбы десем, жок апа, ошо серьезго өтүп кетиптир деди. Ошонан баштап Ошко көрсөтөм, Бишкекке көрсөтөм. Анан ошо Бишкекте ошо Гүлмира Суранбаева деген ошо профессор немебиз бар. Анан ошол чакыртып, бар жоктон кайра анализдерин кайрадан дагы тапшыртып неме кылса, үкам ошо неме болуп калыпсың, боруң серьезго өтүп кетиптир.
де ошонан бери ушу доктурга көрсөтөм, барам, келем. Анан күзүдө да ооруп калды. Анан да аяш балам дагы алып кетти. Барып ошко неме кылсак бир аптада месте болуп калат деген, анан ого деле неме болбой. Анан ошо Куршапка больницага түшүп калды. Түшүп калып анан бир күндөн кийин комага түшүп калыптыр балам. Анан ондо да мага угузушпайт. Анан үкем телефон номерун алып алган экен. Түнү менен ошо врачтардан, оштогу врачтардан консультация алып неме кылып, анан ошко алып барайынбы деп неме кылыптыр, десе жок, кыймылдатпагыла. Ошо сразу эле неме кылып, ошо ол дарем өзгөндө да жок болсо керек деп, анан үкем телефон номерун алып алган экен. Ошого салса, анан ошо дарылар неме кылып берсе, анан каяктан таап барган, анан түнү менен берип неме кылса, анан саар менен анан комадан чыгыптыр. Элимен, журтуман, ушу баардык калай калктан ушу балама жардамын аябаса, ушу көп берилсе көл дейт. Баардыгы ушу баламда эл катары жакшы болуп, ушу жакшылыктын немесини баламда көрүп, ушу жаркылда үйлөрүмдө тойлор болуп, ушу баламды ушу Индияга барып келгенден кийин ушу тойлорун кылайын баламдын. Калай калкымдан, эли журтумдан ушу жардамыңарды аябагыла. Бул берүүбүздүн карманы Байболсун Камчыбеков 1988 жылы Ош облусуна караштуу Өзгөн районунда жарык дүйнөгө келген. Азыркы учурда бир кыз жана бир уулдун сүйүктүү атасы. Бул аты жаман боор гепатит оорусу менен бир тууган байкеси бул жалган дүйнө менен кош айтышып кеткен. Ал эми Байболсун мекендешибиздин ден соолугу күн санап начарлап баратат. Бул оору ушундай экенден адамды içinden жей берет экен да. Бул жашоодан үмүт үзүлүп калат экен. Кайсы күнү өлүп калам деген ушундай эле ой кетпей калат экен адамдан. Өзү боор оорубайт экен да. Боор оорубайт экен, башка органдарга берер экен, берет, бөйрөктөн берет, миге осложнение берет, слабость, ошондой белгилер болот экен. Ошо кыргыз элиме суранарым, ушу колуңардан келген жакшылыкты аябасаңар. Мен да ушу 2 баланын атасымын, бир уул, бир кызым бар. Ошолордун мен да жакшылыктарын көргүм келет. Ошолорду чоңойтуп, тарбиялап, ошо эми жакшылыктарын көргүм келет да, мен да эл катары. Ошого бир себепкер болуп, бир жардамыңарды аябай, колуңардан келишинче жардам берип койсоңор, ошо бул Индияда болот турган операция, чоң суммадагы операция экен. Ого биздин азыр каражат жетишпегендиктен ошон үчүн кыргыз элине кайрылып суранып кетет элем. Байболсун мекендешибизге азыркы учурда бир туугандары туулуу өскөн айылынын эли колдоосун көрсөтүүдө. Бирок боорун алмаштыруу үчүн ири суммадагы акча каражаты керектелеп, чогулган каражат жетпей жаткандан улам карапайым элге кайрылууда. Бул кыял Байболсунбек менин досум болот. Бир мектепте окуган, чогуу чоңойгон досум. Пайгамбарыбыз айтат, садака берүү инсанды ошол алдын ала келүүчү бала кырсыктардан алыс кылат дейт да, садака берүү. Бул ден соолукта Кудай таалам берген бир чоң белек да, байлык, бийлик деген нерселерге алмаштыргыс бир Кудай таалам берген белеги. Ошондой белекти Кудай таалам сизге бизге берип тургандыгы үчүн дагы бир шүгүр айтып, Кудай таалага шүгүр айтып,
мына ошондой илдетке шалдыккан инсандарга бай болсун досум окшогон жардам бериш керек, урматтуу мусулман бир тууган. Бул байлык деген нерсе колго келип кетүүчү нерсе, колго келип кетип кала турган нерсе. Ошон үчүн бул бала дагы муктаж болуп турат. Баарыбыз бир колдон келишинче жардам кылганга аракет кылайлы иншалла. Пайгамбарыбыз айтат, кайсыл бир мусулман башка бир мусулманга жардам берсе, Аллах Таала ал инсанга жардам берет дейт да. Ошон үчүн баарыбыз жардамыбызды аябайлы, ушул досум дагы жакшы болуп, ушул арабызда жаркырап жүрүүсү кандай жакшы да, баарыбызга эле жакшы. Ошон үчүн баарыбыз Аллах үчүн деп жардам берип коелу иншалла. Ата журтун кыйын күнгө кабылганда айлансың ар бир улуң чагылганга. Ата бабаларыбыз байыртадан бири-бирине бир боордой мамиле кылып, кыйын күндө жөлөкө таяк болуп канчалаган доорлорду сүргөн. Ал эми биз кылымга арткан элдин урпагы болгондон кийин бул мекендешибизге жардамыбызды аябайлы. Көптү күрсө көл болот дейт. Келгиле мекендештер, Кайдыгер Карабайлы.